Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina ve habibina ve seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı bir tuğanlar jaratkan, berimde Allah Taala bardığıstın yaşadı bilip bilbestен жасаған көпчүлүк күнәлөрүбүздү кечирсин. Даражалы акыреттеги даражаларыбызды Аллахым өзү бийик кылсын. Туугандар, бүгүн биз сөз кыла турган темабыз бул тема адамзат үчүн ар дайым актуалдуу болуп келген тема, зарыл болгон тема. Айрыкча бүгүн мисалы биздин колубузга дагы, элибизге дагы керек болгон зарыл темалардын бири. Туугандар, бул биздин тилибиз, тил тууралуу сөз кылабыз. Бардык адам баласынын жашоосунда эгерде проблема чыккан болсо, ошол проблема туугандар биринчи орунда мына ушул тилден башталат. Кол менен барып чабышмайдан алдың, бирөөнүн жанына кол салмайдан алдың, бирөөнү ураардан алдың, бирөөнү өлтүрөрдөн алдың. Бардык мына ошол кылмыштардын эң алгачкы ордунда мына ошол адамдын аракеттеринин причинасы болгон ошол тил тууралуу. Ошондуктан бүгүн иншаллах мына ошол тил тууралуу кичине темага токтолуп кетебиз. Туугандар, биздин арабызда бул тилдин күнөө иштери толтура. Бирок биз биринчи орунда мына ушул нерсеге пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине, сүйлөгөн сөзүнө биз көңүл буруп коюшубуз керек. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам айткан бир сөзү бар эле. Тозокко кирген эң көпчүлүк. Мына ошол тозокко алып кирген нерсе айрыкча мына ошол адамдын оозундагы мына ошол тили себептүү, жана ошондой эле эки бутунун ортосундагы авраты. Мына ошол эки причина. Бири тил балесинен кутула албайт, экинчиси дене кумарынан кутула албаган мына ошондой шахваттын кулу болгон адамдар. Туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын айткан бир сөзү бар. Куллул муслими алал муслими харамун дамуху ва малуху ва ирду. Пайгамбарыбыз айтып атат, ар бир мусулман адам башка мусулман адам үчүн арам деди. Анын каны арам, анын мал мүлкү арам, анын намысы аброю арам. Туугандар, мына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам харам деди. Ушул жерде арам деди. Биз бул арам деген сөздүн мындай значениясын өткөнкү сабактарыбызда кеңири токтолуп айтып кеткенбиз. Бул дегени туугандар урматтуу, улуу урматтуу дегендей. Мына мисалы Каабаны урматтуу туугандар ал-масжиду ал-харам деп коет. Арам мечити деп аталат. Билесиңер ушуну? Каабадагы мечит бул арам мечити деп аталат. Багы динден кичине түшүнүгү тайкы болгон инсандар бул жерде ызырынып ачууланышы мүмкүн. Эгерде биринчи жолу угуп аткан болсо, кантип ушул Каабаны сен арам мечити деп, арам деп айттың депчи десе, бул адамдын түшүнүгү мына ошол багы арам дегенде ошол тыюу салынган. Арам дегени бул ошол нерсеге покушаться эткени мүмкүн болбогон, тыюу салынган деген маанини аңдатат. Мусулман адамдын мынакей мал мүлкүнө, мусулман адамдын канына, анын жанына, анын аброюна, намысына, мына ушул нерселерге экинчи мусулман укугу жок ушул нерселерге киришкени. Бүгүн бизде бул нерсе көнүмүш адатка айланды. Туурабы? Пожалуйста, мынакей кир, соцсетке кир. Бүт элдин баары илгери багы ушак айынды, гыйбатты таркатып жүрүш үчүн адамдар көчөгө чыгып, махалага чыгып, ошо бир жерде отуруп алып сөз кылыш керек эле. Бүгүн ал муктаждык калган жок. Алхамдулилла. Адамзат өнүгүп атат. Сен Америкадан отуруп азыр Австралияга чалып, надо будет ошол жерде бирөөнүн аброюн, намысын төгүп, аброюн төккөн азыр сенин колуңан келет ошол нерсе. Эки адамды уруштуруш үчүн сен тигиге барып сүйлөп, анан тигиге барып сүйлөп, жок. Сен үйүңдөн отуруп телефондон чалып туруп, эки адамдын ортосуна керосин куюп туруп, күйгүзүп жибериш мүмкүнчүлүгүң бар. Мына, туугандар,
биздин технологиялык жактан жетишкендигибиз биздин моралдык образыбызга дагы өзүнүн таасирин берип келет. Аллах субхана ва таала Кур'ан Керимде мисалы bir аятында Аллах жараткан айтып атат: "Вала ягтаб ба'дукум ба'дан, аюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахихи майтан факарихтуму." Жараткан Аллах мына ушул аятында айтат: "Бири бириңерди гыйбат кылбагыла." Эмне? Бириңер өлгөн абалдагы, өлүп калгандагы этин жетпелиңер деди. Факарихтуму, жок, бул нерсени жактырбайсыңар. Жактырбайсыңар. Бул нерсе жакпайт. Бул нерсени силер кылбайсыңар. Бизде эмне? Адамдын этин жептир десе каннибал дейт да, каннибализм бул. Адамдын этин жеп коюп туруп каннибализм. Но бул чисто аны духовный жагынан, моралдык жактан өмүр бою бул каннибал болуп келип атканын бул өзү ал нерсе менен иши жок. Жиркенесиңер, жактырбайсыңар ошол нерсени. Өлгөн адамдын, өлүктүн этин жегенди деле каалабайт элеңер. Бирок эмне үчүн анда силер бири-бириңерди гыйбат кылып артыңардан шуаганды ушунчалык жек көрбөйсүңөр? Эмне үчүн? Аллах субхана ва таала мынакей ушул жерде образына бизге мисал кылып сүрөттөп, визуально ушундай бир картинасын жаратып берип атат. Аюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахихи майтан факарихтуму. Өлүп калган бир тууганыңардын этин жегенди силер жактырат белеңер деп Аллах субхана ва таала ушундай образды мисал узатып атат бизге. Жок, андайды биз кылбайт элек. Андайды кантип кылабыз? Кокуй. Бүгүн кээ бир адамдарды карасаң, мындай багы мало значимый ушундай бир кичинекей бир символический нерселерге тим эле вниманиясы, көңүл укмуш, бирок андан улуу турган нерселердин баарын тебелеп жүрөт. Бул тил апаттарынын бири мына ушул гыйбат болсо, экинчиси туугандар жалган. Элкеддабула уммати деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бир сөзүндө бул калпычы менин үммөтүм эмес деп айтты. Коомдо кандай адамдарды биз учуратып атабыз? Туугандар, айтсаңар, жашоодон болгон ощущение, кандай ощущенияга мен мисалы ушул аксакалдар менен туугандар отуруп калганда 70-80ге чыккан аксакалдарга мен жактырган бир суроом болчу. Илгертен бери берет элем, отурганда эле аба кандай, ушундай жашка келип калганда кандай мындай адамдын тягалары, эмнени каалап, эмнени мындай каалабастан жактырып, кандай желаниялар дагы эле системдай ушундай козгоп турат деген ушун сыяктуу суроолорду узатат элем. Эмне үчүн? Туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ушул айтып аткан сөзү да булчу. Баягы биз бир макалды айтабыз. Орустардын макалы, албетте. Бирок туугандар, мен баягы в здоровом теле здоровый дух деп коет. Адамдын мындай денеси, ден соолугу чың болсо, адамдын ушул духовный состояниясы дагы чын ушундай здоровый болот деген сөз бар да. Туурабы туугандар? Бул ичинде астында акыйкаттын мына ушул үстүндө куралган сөз. Ошондуктан бул жерде эми кээ бир возмущение менен бул нерсеге наразылык менен караган адамдар бар. Эми орус тилде сүйлөп койсоң же болбосо дагы бир башка бир макалды алып келип койсоң да кааласаң Конфуцийдин мисалы бир сүйлөгөн сөзүн деле алып келип кое турган болсоң. Туугандар, Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын айткан бир сөзү бар. Ал-хикмату даллатул муъмини анна важадаха фа хуа ахакку биха. Башка бир риваятта анна важадаха ахадаха дейт. Данышмандык, то есть билим, знание, данышмандык, мына ошондой мудрость бул имандуу адамдын жоготкон буюму деп атат. То есть бул мусулман адамга таандык нерсе деп атат. Ошол данышмандык бул мусулмандын жеке буюму. Анна важадаха, кайсыл жерде бул эгерде жоготуп койгон болсо, кайсыл жерде жоготсо, ошол тапкан кезде ошол нерсеге эң акылуу мусулман адам деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып атат. Элестетиңиз, мына чөнтөктө портмоне көтөрүп жүрөсүз, чөнтөгүңүздө базарда, ичинде бир 30 000 сом акча салып алгансыз, крупный сумма, бир 30 000 сом акча менен портмоне менен базарга түштүңүз, азыр базардык кылам. Баягы жерде портмонеңиз, телефонду алып атканда эмне болгон? Кыскасы ошол жерде жыгылып, то есть чөнтөктөн түшүп калыптыр, базар түшүп калыптыр. Эми элестетиңиз ошол ситуацияны, туугандар. Бул базарга зарылчылыгы менен түштү эле. Зарылчылыгы менен түшкөн.
кичинекей баласына, кичинекей кызына бут кийим алыш керек эле. Сезон суук түшүп калды, жок эле ошол нерсе. Кийимдер жок болчу. Дагы башка зарылдык менен түшүп калды дейли. Эми ошол портмонени жоготуп койгон адамдын акыбалы кандай болот? Айтсаңар, кандай болот? Толкундана ошол адам айка бияка басып, 2-3 чөнтөгүн ал жак, бул жактан внутренний багы баардык кармандарына чейин чукулап, может ал жагына салдым, же бул жакка салып алдымбы деп адам изденеби? Изденет. Жолду басып кеткен жолдон азыр артка жүгүрүп басабы? Басат. Анан баягы жерде бирөө колуна портмонен, "Ой, мо кошелек кимдики?" деп калды эле. Бул адамдын реакциясы кандай болуш керек? Не кылат? Не деп баягы реакциясы кандай болот? Баягы адамдыкы. Кандай реакция болот? Меники эле ал, шашпай, Баягы кошелегин тапкан кимдики бол дегенде жүгүрүп барып баягы портмонени алат. Бул меники деп, башка да бирөө илип кетпесин деп. Потому что биздин коомдо андай илип кетейин дегендер толтура. Азыр ал чыкпаса там да башка бирөө чыгат да илип кетет. Туурабы? Ошондой. Мен силерге реальный болгон окуяны айтып берейин. Айтпай жүрдүм эле, бирок ушул нерсеге бир мисал мен айтып берип коеюн. 2012-жылы мен ажыга барып калдым. Ажы ашчымын. Мен группам бар. Биз Мина территориясынан өрөөнүнөн уже болду баягы таштарды атуу, жамарот деген ошондой баягы айттан кийин бул ихрамдан чыкканбыз, туугандар. Ихрамдан чыкканбыз, ажылык ибадаты толугу менен аяктаган. Меккеге биз автобуска отуруп эми Меккеге жөнөп калышыбыз керек эле. Мен ажыларымдын ошол бирөөсүн таппай атам. Кечигип кетти, аябай кечигип кетти дагы, анан бир маалда келип баягы ажылардын билесиңерби, мондай пояска таккан бир кошелек болот. Эмне үчүн? Ихрам дегенде адам керек болсо бүт шытый кийимдердин баардыгы бул адамга кийген мүмкүн эмес. Бул трусасына чейин чечип, без трусов. Ички нижний белье полностью адам чечет дагы, бир гана ихрам байлайт. Баягы ихрамды түшүп кетпесин деп, баягы ихрамды мондай пояс менен, как раз этот пояс, бул баягы кармашыктар бар, бул чөнтөк, ичине баягы документ салганы, акча салганы, дагы өзүңө керек нерселер салып алып ошону жүрөсүң. Баягы мен издеп аткан, күтүп алган ажым бир маалда келди, он оказывается баягы задержался туалетте, душта. Ал жерде душ, туалет экөө тең комбинированный. Ичине киресиң, үстүндө душевая кабина, астында туалет ямасы. Местон эконом кылып, ошондой кылып, ошондой салышкан. Так, баягы ажым сумочка көтөрүп келиптир. Ичинде $500 акча бар экен. Бирок алтырып кетиптир да, унутуп калган. Мына биз азыр айтып аткан сөз. Туугандар, адамдардын оозунда элек жок деп коет. То есть бул элек зачем, не керек эле, оозунан бир нерсе сыпать этиш үчүнбү? Жок. Элек бул ошол адамдын оозундагы тилин тыюу үчүн керек эле. Только дай повод адамга. Кетти бирөөнү айыптап, анын күнөөлөрүн, ал мындай экен, тигинде гыйбат, ушак, кыскасы бул просто азартка кирип туруп, биз ашты, чайканаларда отурганда ашты бир киргизгенде бул жактан 2-3 лукма баягындай сөз киргизебиз. Ошол жерде отуруп алып, бирөөнүн этин жеп, маза кылып, рахаттанып, ошентип күн өткөрүп калдык. Ошондуктан мына ушул бири-бирибизге болгон уважениянын жоктугу, бири-бирине болгон сыйдын жоктугу, бири-бирин гыйбаттап, ушактап, бул нерсе арам экендигин билип туруп, бул ушул нерседен токтобогондугу үчүн бири-бирибизге болгон взаимный доверие дагы коомдо жок. Кыргыздын ошон үчүн бардыгы бири-бирине душман. Барыңар аны түшүнүп эле турасыңар. Азыр могу президентти кууп кетиргиле, эртең башка президент келсин. Аны баштайт артынан шубашыпчы. Ал башталат. Кыскасы ушундай. Мен айтып атпайм. Бизге президентти Аллах Таала асмандан, 7 кабат асмандан бир периштени түшүрүш керек. Вообще тамак жебеген, катынга үйлөнгөн эмес, эч нерсе кылбаган, ошондой таптаза периштени түшүрүп койсо, может ошондо успокоилизби, да? Жок. Бирок бул нерсени илгери бул вопрос Куранда келген. Пайгамбарларды адамдар укпастан, адамдар айткан, ошондо айтышкан, талап коюшкан. Эмнеге ушул бизге окшоп туалетке барган, тамак жеген, уктаган, катын алган, ушундай адамды алып келбей Аллахтына периште эле жөнөтүп койсо болбойт беле пайгамбар кылып? Биз ошол периштени хоть кичине мындай уважать кылып, периштенин артынан ээрчимекпиз, безупречный репутацияга ээ болгон үчүн. Күнөөсү жок да ал периштенин депчи. Ошондой требованиялар коюлган. Макул.
кеп анда эмес. Кыскасы баягы $500 кошелектен $5 чыкты. Мен силерге болгону өзүбүздүн кыргыз коомубуздун мынакей положениясынан кичине бир чекесин кабарын айтып атам. Кечинекей кабар, да? Кечинекей кабар. Ажыдан келип аткандар. Ажыдан келишип атат. Билесиңер, ажыдан келип атканда бул жакта туугандар тосуп алып атат. А мен ажы башчымын. Ошол ажыларды 70-80ге чыккан аксакалдарды кичине угомонить этип, ошолорду жаш баланы детский садикке жетелегендей мен буларды жетелеп жүрөм. Парзын, сүннөтүн, важыбын аттар. Могул жерде мондай кыл, тигил жерде мындай кыл деп ошолордун артынан чуркап жүрөм. Кыскасы $500 бар экен. 5 ошол мен группамда ошол жерде бир группада 48 адам, ажы башчы менен 49 болот. Бул 49 адам деп ушундай комплектация бул багы Мекке, Мадинанын ортосундагы автобусный передвижениялар. Бул 49 орундуктан турат. 48 бул артына пассажирский сиденьялар жана водительдин алдындагы багы жерде да бир орун турат. Это ажы башчынын орду. Ошондой комплектация менен 49 адам болот. Ажы башчы. Кыскасы, ал жерде менин эле группа туугандар. $500 табылды. Всё. Эми мындай, мен ошол жерде туугандар ошол $500 эми мен молдо, динди түшүнгөн, билген адам катары, мен ошол акчаны, мисалы, кандай ошол жерде распоряжаться кылышым керек эле. Баягы группанын ичине мен сразу эле баягы акчаны эки күбөнү Эрчиттин дагы жанында полицейский участок бар, полицейский участок алып бардым. Мондай кошелек таап алыптыр ажыбыз. Эгерде жоголгон болсо, ким ушул жер жоготкон болсо, значит ошол машина менен келет да издеп ушул жака келип полицейский участокко кайрылса, значит там ошол жерден алып кете берет. Туурабы? Деп алып барып тапшырып келдик. Ушу менен биз Меккеге кайттык. Меккеге бардык. Эми туугандар менин телефонумдун звоноктору тынбай жатат. Баягы жерде звонки. Кыргызстандан барган ажылардын бир 70% $5 жоготкон окшойт. Чалышып атат. Таксыр сиз ушундай сумка таап алсыз. Ооба, таап алдым. Ичинде $5 бар эле. Ооба, хорошо. Сен сумкаң кандай түстө эле? Биз ойлонуп калат, онун сумкасынын уже түсүн билбей атат. Бачы. Ремешоктун. Абакул түстү угадал. Жанында канча да саудовский канча реал бар эле. И еще канча жанында сом бар. Дезе, точно билбейм, бирок где-то примерно мынча бар эле. Субханалла, тобагыл, мен Кудайдан коркпой жалганды ышкыртат ошол жерде жүргөн адамдар, Кудайдан коркуш керек, Кудайданчы ошол жерде туруп алып, ал менин сумкам, мен жоготтум эле ошол акчаны деп Кудайдан коркпой ошол жерде кыйкырып, ошол жерде телефон чалып, башымды оорутуп атышат, Анан любой нормальный адамдын башына, жүрөгүнө ой келеби? Сен ыйык ушундай аксакал, жашоодо жакшы жамандын баарын көргөн, ушинтип берилип ушундай өмүрүндөгү бир единственный сапар болгон ажылык сапарына келип, Кудайга ушул жашоосундагы жасап жүргөн бүт ошо багы илгерки күнөөлөрүнөн тооба кылып, тазаланып, Кудайга көз жаш төгүп ошол жерден тазаланып кайтып келсем деп. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Мен хаджа, лам ярфуд, ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه." Пайгамбар айтат, кимде ким ажылык кылса, ошол жерде багы Кудай тыюу салган күнөөлөрдү жасабаса, эркек менен аял деген ал жерде сношение деген интимный близость болушу мүмкүн эмес. Ихрамга киргенден кийин ошол нерсеге барбаса, бул адам бардык ошол эрежелерге моюн сунуп, ажылыгын жасап үйүнө кайтса, энеден төрөлгөн абалдагы наристеди таптаза болуп кайтат. Ыйык сапарбы? Ажыл. Ыйык бекен? Ыйык да. Не үчүн адамдар бизде көпчүлүк адамдар ушул ажылык сапарын откладывать этип келишет. Бир 50, 60, 70 жылга сүрүпчү, багы самый багы өзүнүн өмүрүнүн самый последний этапына сүрүп келишет. Эмнеге? Потому что каждый ушул нерсенин негизинде крутить этип атат, ошол багы мыслдычы, ойду. Айка барганда күнөөлөр тазаланат экен. Значит, мен азыр пока күнөөлөрдү бул жакта тонналап кылып коёюн. Шашпай, анан кийин баргандан кийин, аяктан келем, раз баргандан кийин эми биротоло тазаланып, анан кийин кайтып келем да. Күнөөлөрдөн энеден төрөлгөндөй болду деп. Эми ошо энеден төрөлгөндөй кайтып келем дегендер телефон чалып, мен жаным тынмай жаным алып атышат. Акча кана депчи. $5 меники эле деп. Силерге смешно, бирок ал жерде реально ошондой окуя болду. Мен башымды мээримди жеп жиберишти ошол жерде адамдар. А мен туура кадамын жасаган экенмин, алхамдулилля. Күнөө ошол жердеги күөлөрдүн коштоосунда полицейский участок
алып барып тапшырып койгонмун, оформить этип, ошол сумканы сдали ошол жерде. Ичинде примерно мынча реал бар эле, анан мындай эле, тигинде эч нерсе жок эле. Только $500 и все, башка эч нерсе жок болчу. Даже сумканын цветин билбейт. Бирок $500 жаттап калыптыр баарычы. $500 түшүрүп койдум эле. Кыргызстандын ажылары 70% $5 түшүрүп коюптур. Туалет ошол жерде. Мына моральный облик. Анан келгенде туугандар топалаң ушу бир кажыт жолдочу ажыларчы, аксакалдар эми конечно бар эми нервный да, все на нервах. Нерв, сен жан турчу, сен мындай турчу, сен мындай отуруп койдуң, сен мындай басып койдуң, сен кимсиң, там тут да разборкалар. Самолет талаш. Mo аэропорттон чыкканда замзам суулар, замзам дегенде биринин суусун экинчиси көтөрүп кетип атат. Субханалла. Коробканы раз айырып туруп, потому что коробканын сыртында аттар жазылып турат да. А баягы жерде баягы энеден төрөлүп келген баягы масловый адамдар коробканы ушундай айырып туруп ичинен баягы баклажканы көтөрүп алып чыгып кетип атат. Шустрыйлар. Биякта туугандары күтүп атат. Толкунданып. Үйдө деген бука турат, сойла турган. Туугандары тим эле күтүшүп атат. Машалла, мен ал жактан атам келди деп балдарычы. Атасы хулиган, ёлки-палки. Анан эмеден да айтып атат, самолет, мол жерде аэропорт самолет түшөрдөн алдын мен именно баягы тиги стюардессалар объявление эткен, рупорго барамын дагы, мен ошол жерде маселе айтып ичине мен өтүнөм да баягы самолет токтондо. Туугандар, аксакалдар, энелер, көбүнчө комплекттер карлар да улгайган жаштачы. Айнанайындар, силерди бул жерде ажылар адамдар күтүп атат. Ыйык ушундай ажыдан келди деп күтүп атат. Ошондой ыйык ушундай ажылардын мындай жогорку бир маданиятын көрсөтүп койгулачы. Бири-бириңер менен түшкөн, талашканды, мушташканды токтотуп, акырын мындай жакшы маданияттуу болуп чыгып кетеличи. Десе, иншалла, бар иншалла. Бир самолет токтогондон кийин тапыр-тупур баа жерде биринен бири алдынан өтүп кетиш керек. Бирөөлөр баа узун көйнөктөрдү кийип алган арабтардын эми, башына жолуктарын кийип алып. А кээ бирлерин карасаң, сыртта машинага чыкканда баягыны туугандары кучактабастан ортого алып атышат. Аны эч ким тийбесин, Меккеден келген барака менен барака азыр ушул жерде калып калсын. Жок, машинага эч ким карма, машинага отургузган, анан прямо үйүнө алып барып атат. Ушундай случайлар болду. Укканга күлкүлүү. Бирок мындай ойлоп көрсөң, терең ойлонуп көрсөң, бул адам просто иляш керек мындай ситуация. $500 ошол тоба калдым. Субханалла. Азыр мен өзү мо тил болезни тууралуу сөз кылып аттык элек, мына ошол нерсе башталып кетти да. Эми ошол дагы туугандар ушул бир разновидностьтардын бирине кирет туугандар. Мына туугандар пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып калды. Гыйбат дейбиз. Ал не деген гыйбат? Туугандар, ал просто Абу Хурайранын риваятына келген бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: гыйбат дегенди билесиңерби? Атадруна мал гыйбат? Жооп беришти. Аллах жана анын элчиси билүүчүлөр. Айт: зикрука ахака бима якра. Сен бир тууганың анын көзүнчө эгерде сен сүйлөсөң жакпаган теманы анын жок кезинде сүйлөгөн. То есть ал эгерде сен жанында отуруп, сен эгерде ошол сөздү упоминать этсең, ал сенден капа болмо, досум койчу депчи. Жок, сен аны ал жерде айтпайсың. Бирок ал адамдын отсутствиясында жок жерде бир жерде сөз кыласың. Анан ошол жерде сахабалардан бирөө сурап калды. Афарайта ин кана фи ахи ма акул. Я Расулуллах да бирөө сурап атат. Эгерде мен чындан эле ошол айтып аткан нерсе, то есть ошол адам мындай тигиндей паландай деп сөз кылып атат да, эми анын казактарын эсептеп атат да. Эгерде действительно ошол адамда бар болуп калса, анда бул кандай болуп калат? Действительно ал бар нерсе десе, ал айтып атат: ин кана фихи ма такул факад игтабтагу. Пайгамбар жооп берет. Туура дейт. Эгерде сен эсептеп айтып аткан айыптар, кемчиликтер ошол бир тууганыңда бар болгон болсо, сен анда демек ал адамды гыйбат кылыптырсың. Ва иллам якун фихи факад бахаттаху. Жок, эгерде ошол сен санап өткөн, сөз кылган нерселер ал адамда жок болсо, анда сен ал адамды курдомат кылсың дейт. Домат кылсың. Курдомат деген ушул адамды кылбаган нерсени кылды деп шеязына илмей, мына ошол курдомат. Туугандар, мен айтайын деген нерсем бүгүнкү биздин коомубуз, биздин элибиз, мусулман эл, алхамдулилля, Аллахка ишенгенбиз, Кудайга ишенген адамбыз. Мына ушул нерселерге кичине бир көңүл бурса,
кичине бир аз Кудайдан корксо деп атам. Мен өзүмдү периште кылып аткан жок. Мен ошол саздын ичине батып кеткен коондун ичинде балким биринчи ортосунда центральный частында балким ошол жерде жүргөндүрмүн. Бирок ошондой болсо дагы мен бул нерсени туугандар кылбайлы деп мен айтканга акылуу. Эмне үчүн дегенде туугандар шариятыбызда мындай эреже бар. Амр ма'руф ва нахю ал-амру бил ма'руф ва нахю анил мункар. Жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтаруу. Бул ошол 40 парыздын бири. Туура? Хорошо. Эми бул жерде мындай вопрос жаралышы мүмкүн да. Бирөөгө бир акыл насаат айтыштан алдын, то есть сен ошол нерсени өзүң реальностька ишке ашырып алып, качан сен өзүң ошол нерсени ишке ашырып, анан мындай катырып жасап калгандан кийин анан сен имеешь право башка бирөөгө ошол нерсени айтканы дегени туугандар бул жалган. Амр маруф шариятыбыздан буйрулган нерсе болсо, эгерде ошол нерсени сен өзүңдү, досуңду, тааныганыңды жамандыктан кайтарып койбосоң, сен күнөөгө батасың. Жок, мен ошол күнөөдө өзүм бирге жүрөмүн, поэтому мен өзүм оңдолуп алып, анан кийин айтамын десең, анда сен күнөөкөрсүң. Шариятыбыз баягы ушундай условияны шартты койгон эмес. Туура, адам өзү күнөөкөр болушу мүмкүн, бирок ошол күнөөкөр адам башкаларды шариятка үгүттөп, жолго чакыра бер. Бул адам эки күнөөгө эмес, жок дегенде бир күнөөдөн кутулат. Жеткирбей коюу күнөөсүнөн бул кутул. Эскертип коюу. Өзү кылып атканы да, аны өзү кылып атат. Аллах субханаху Кур'анда мынакей бир аятында айтып атат: "Кабара мактана индаллахи ан тaqulu ма ла тафалун." Аллахтын алдында силер өзүңөр жасап алган нерсени айтканыңар бул айып деди. Башка бир аятында Аллах айтты: "Лима тaquluna ма ла тафалун." Өзүңөр кылбаган нерсени эмнеге силер башка бирөөлөргө айтасыңар? Туугандар, Кур'анда Шуара деген сүрө бар. Акындар деген. Мага айтылачы туугандар, акын деген адам, этот человек, кайсыл тармактын адамы бул? Акын, айткыла, Маданият, туура, маданият, творчество, туурабы? Творчествонун адамы, акындар, творчествонун адамдары. Как раз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болуп келгенде, ошол кезде ошол акындардын доору, төкмө акындар. Арабтардагы биздин төкмө акындар барбы? Ошондой доор болгон. Аллах субханаху ошол Кур'ан аятында акындар деген сүрөнү түшүргөн. Карагыла туугандар, аялдар бар, эркектер деген сүрө жок. Но акындарга багышталган дагы ошол жерде сүрө бар. Бул творческий адамдар де, туурабы? Хорошо. Аллах субханаху ва таала эмне деп айтып атат? Иннама шуарау яттабиухум алгавун. Алам тара аннахум фи кулли вадин яхимун ва якулуна ма ла яфалун деп Аллах таала ошол аяттарын айтып атат. Акындардын артынан адашкандар ээрчишет. Ошол кездеги акындар, Меккедеги. Алар деген тилге чечен, сүйлөзө багы төкмө акын да. Адамдар о деп кол ладошкаларын чабышып, эле кыйкырышып, ошентип ушундай болуп аткан. Алам тара аннахум фи кулли вадин яхимун. Карабайсыңбы? Алар түрдүү өрөөндөрдө жүрүшөт деп атат. Туугандар, кандай түрдүү өрөөндөрдө? Кандай түрдүү өрөөндөрдө жүрүш мүмкүн бул акындар? Айтсаңар, принцип жок, принципиальность жок, акыйкат чындык деген жок. Акчаны көбүрөөк төлөгөн жактын өрөөнүндө бир карасаң ошол жакты даңажалап жүргөн бол. Эртең анын багы душманы бул жакта переплатит ставканы, андан да чоңураак. Бул жакты мактап баштайт. Аллах субханаху таала ушул жерде моральный облик, ошол образды Аллах таала сүрөттөп көрсөтүп атат. Мен бул жерде акындарды, өзүнүн акындарды көрсөтүп аткан жокмун. Просто ар бир инсан өзүнө тыянак кылып чыгарсын. Болгону ошондой спекуляция болбосун деп атам. Ва якулуна ма ла яфалун. Жана булар өздөрү кылбаган нерселерди булар айтышат. Обычно карасаң, багы люди творчества, багы улуу жазуучулар, шу маданият адамдар, окумуш тимеле там багы элдин көзүнчө окумуш биографиялар, мемуарлар, эми тимеле там самый чоң адамдын бар бирөөнүн аялы менен жүргөнү сүйүү, бул жакта кембагалдыкы зина. Кыскасы ушундай. Ошондой нерсени айтып атат. Туугандар, мен айтканым, биз туугандар, Аллах субханаху таала бардыгыбызга иман ынсап берсин. Жана ошондой эле мына ушак айын деген нерседен этият болгула. Жаман нерсе, ушак деген нерсе туугандар, бул эмне? Бул сөздү ташып баруу. Просто бул бир жерде болгон сөздү теманы көтөрүп алып, барып ошол жерде дагы тилги чыгып, там вот надо же сказать, азыр иш жарылып кетейин деп айтып, анан ошондо аны жеңилдеп калат да. Результаты эмне? Результаты, конечно, адамдардын ортосундагы мамиле бузул. Мына ошон үчүн биз азыр бүгүн туугандар, кыргыздар, ошентип мына ушул плюс минус
ал жакшы, бул жаман, кыскасы ошентип жүрүп, ошондо бир принцип, биздин ориентир деген нерсе ортодо жоголуп кетип атат. Аллахым туура жолдон бизди бардыгыбызды адаштырбасын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла ядхулул джанната наммам", ушакчы бейишке кирбейт деди. Туугандар, мына ушул тил илдетинен этият болойлу. Социальный тармактарда отуруп алып, там необоснованный сөздөрдү, баягы тастыкталбаган информацияны жөн эле ушу баягы сүйлөп болбойт андай. Туугандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын айткан бир сөзү бар: "Кафа бил мар'i кадибан ай юхаддита би кулли ма сами'a". Адамды калпычы деп айтыш үчүн ал уккан жердеги эле сөздү чайканада укту, базарда укту, нет разницы. Факттар жок. Жөн эле уккан нерсесин бир жага ташып барган болсо, ошону жалганчы деп айтса, ошонун өзү жетиштүү деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Туугандар, амин. Йорбана Аллахым туугандарыбыздын Аллахым акыбалдарын Кудайым ушул оңдогун, ушуларга шыпа берген. Аман эсен сакайып, Кудайым үй бүлөсүнө, ушундай үй бүлөлөрүнө, ушундай жүрөктөрүн жылыткан ушундай чырактардын Аллахым өзүң толук шыпа бер. Аллахым ушул жерде кол көтөргөн ар бир пенденин кандай дуа тилектери болсо, Кудайым өзүң орундаткын. Жараткан күнөөлөрүбүз көп, аябай билип билбестен жасаган иштерибиз, күнөөлөрүбүз Аллахым өзүң бардыгын кечиргин. Бүгүн ушул жамаат менен, ушул улуу күн менен шарапаты жана ушул улуулук менен, Кудайым ушул шарапаты менен Аллахым биздин күнөөлөрүбүз кечирилген абалда мечиттен чыгып кеткен бардыгыбызга Аллахым өзүң насип эткин, я Раббана. Аллахым элибиз журтубузга билимдик бергин, ынтымак бергин. Кудайым ушул бөлүнүп жарылгандан, башкалардын алдында күлкүгө, тамаша жана башкалар душмандардын алдында чөк түшүп калгандан Аллахым ар дайым өзүбүздү, биздин өлкөбүздү, мекенибизди, элибизди Аллахым дайыма сактап жүргүн, я Раббана. Аллахым өтүп кеткен ата бабаларыбыздын жаткан жерлерин жайлуу нурдуу кыл. Келечек муунус болгон бала чакаларыбызды имандуу кыл, Кудайым. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина ва хабибина саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин bi rahmetike ya Rahman.